Балдар саламатсыздарбы? Да бир жолу баарыңарына ысык салам. Биз бүгүн акыркы видеобузду тартабыз. ЖРТ1 экинчи бөлүгүн 43 мисалдан баштап. Мурунку видеодо биз 42 мисалды мен талдап бүткөнбүз. Эми 43 мисалдан баштайбыз. Негизи 43 мисал абдан кыйын мисал. Мен оюмча бул ЖРТ кездешкен эң кыйын мисалдардын бири. Себеби ал жакта физика ишине бар. Бирок биз физика эле математика аркылуу баарын чыгарганга жолдорду табабыз. Мисалы, мен айткандай, видеонун астына ссылканы ачып, шилтемени ачып, дагы бир жолу жообун баарын окуп, жооптордун варианттарын дагы бир жолу карап, андан кийин видеону көрөбүз. Эмне айтылган? Эрмектин ылдамдыгы бермектин ылдамдыгынан секундасына к метрге көп. Эгерде эрмек 100 метр аралыкты тез секундасы чуркаса, анда бермек бул аралыкты канча секундада чуркайт деп сурап жатышат. Жооптору бул жакта кыйын жооптор. Так сан эмес, ар кандай алгебралык туйнтмалар. 100 плюс КТ, Б бизде баланча, бизге Г керек, 100 Т бөлүнгөн 100 минус КТ жана Д баланча. Ушунда ар кандай жооптор бар. Кантип чыгарабыз? Биринчи мындай схема түзөлү. Эрмектин ылдамдыгы жана бермектин ылдамдыгы. Алар экөө эмне кылат? Алар экөө бир стадиондо тең болгон аралыкты чуркашат. Башкача айткандай, эрмек 100 метр чуркайт, бермек да 100 метр чуркайт. Анда эме белген? Эрмек ушул 100 метр аралыкты тез секундада чуркайт. То есть ушулду тез секундада чуркайт. Анан эме белген? Эмне сурап жатышат? Бермек канча секундда ушуну чуркайт. Анан жооптордун бири. Түшүндү? Формула аркылуу. Эмне берет? Менде темага белгисиз. Анан эмне экинчи шарт, эң биринчи шарт, бизде эркек болгондуктан ылдамдыгы бермекке караганда чоңураак. Канчага чоңураак? Плюс к метр секундда чоңураак. Ушуну канча чыгарсак болот? Негизи көп мугалимдер муну физика аркылуу, ар кандай туйтма аркылуу, теңдеме аркылуу көрсөтүп берет. Бирок ал түшүнгөнгө абдан кыйын болот. Жана орто учурунда ушунун баарын катай кетиргенге абдан оңой. Ушундай жол менен биз чыгарсак. Анда кандай чыгарышыбыз керек? Белгисиз сандардын ордуна белгилүү сандарды коелу. Мисалы, бизде бермектин ылдамдыгы 5 метр секунд болсун. К бизде да 5 метр секунд болсун. Анда эрмектин ылдамдыгы 5 метр секундка бермектин ылдамдыгына караганда чоң болсо, анда 5ке 5 корсом, эрмектин ылдамдыгы 10 метр секунд. Түшүндү? Эми санайлы. 10 метр секунд ылдамдыгы менен 100 метрди канча секундда чуркап чыгат? 100ды 100гө бөлсөң, сөзсүз 10 секундда. Эми бул жак мен табаткан белгисиз санды мага белгилүү сан аркылуу белгилүү болуп калат. Мен 100ды 5ке бөлсөм, ушундай шарттар менен бермек ушул 100 метр аралыкты 20 секундда чуркайт. Түшүнүктүүбү? Дагы бир жолу. В бермек мен 5 деп койдум. Эмнеге 5 деп койдум? Ошого. Ал санаганга оңой болот. 5. Негизи 8 болуп койсо, 8 да койсо болот. Бирок жөнөкөй айткандай 100 8ге бөлүнбөйт. Ал бизге кыйын болуп калат. Мен 100гө кандай сан бөлүнгөн, ушундай болгон, мага ыңгайлуу болгон санды коюшум зарыл. 100ды 5ке бөлсөм кандай 20 болот. Дагы бир жолу, бермектин ылдамдыгы 5, К бизде 5, анда эрмектики 10, 5ке 5 корсом 10, 100ды 10го бөлсөм 10 секундда чуркайт, а бермек болсо бизде 100ды 5 метр секунд ылдамдыгы менен 20 секундда чуркайт. Эми туура жоопту кантип табышыбыз керек? Мен билем, менде К 5 болгонун жана Т 10 болгон. Анан мен К мен Т көргөн жерлерде 5 мен 10ду коем. 5ке 10ду койсом 50 болот абы? Бирок 100ды 150гө бөлсөм канча болот? Мага керек болгон 20 сөзсүз чыкпайт. Ошондуктан Асы туура эмес, Б'си, В'си да туура эмес болот, Д'си да туура эмес болот. Туурасы бизде Г болот. Г'ни карайлы. Т'n ордуна 10 коем, 100 көтүргөн 100 1000 болот. 100дөн эмнени кемитем? КТ мен билгенде 50 болот. 50гө кемитем. Анда кандай болот? 1000ди мен 50гө бөлөм, барабар 20 секунд болот. Мен калагандай 20 секунд бул жакта чыкты. Ошондуктан туура жообу Г. Туура жообу Г. 43 мисал түшүнүктүү. 44'tү көрөлү. 44'тө бизде ромб берилген. Карайсыз балдар, ромбдо негизи диагональ 2 түрү бар. Кыска диагональ жана узун диагональ. Карайсыз, бул менде узун диагональ, бул менде кыска диагональ. Эмне белгилүү? АД асты жагы 20.
ADC'nin бурчтун мааниси, бул узун жагына болсун, менде 60. Биз билгендей, 40-чы мисалдан билгендей, кандай билебиз? Bizde bu jagı 20 bolsa, bu jagı da 20 bolot, bu jagı da 20 bolot, bu jagı da 20 bolot. Түшүндүңбү? Эми экинчи эреже 20 менен 20нын ортосу 60 болсо, ушул үч бурчтуктун негизи АС узундугу. Ушуга караганда тоже 20 болот. Ошондуктан бизде АС ал кыска диагональ и жообу 20. Түшүндүңбү? Мен айтканда силер мен түшүнүүнүн алдында ссылканы ачып, ар бир мисалдар өздөрүн окуп чыккыла. Түшүндүңбү? 45-ші мисалды көрөлү. 45-ші мисалда bizde эмне берилген? Ушуну өчүрсөм болот. 45-ші мисалда bizde эмне белгилүү? 45-те 27x көбөйтөм 3x бөлөм 81x. Эске алабыз, даражабыз x барабар. Мисалы менде 27x 3y болсо, анда эч кандай кыла албайм. Аны ар бирөөсүн бөлөк санашым керек. Бул жакта даражасы барабар. Ошондуктан 27 3-кө бөлсөм 81 эле болот. X даражасы бөлөм 81 x даражага, анда жообу 1 болот. Туурасы 1. 46-ны көрөлү. 46-да бизде K жупсан, P таксан. Ошондо кайсы туйтма бизде таксан болуп эсептелет. A'сы бизде K плюс P, B'сы K плюс 2P жана баланчалар бар. Канып чыгарабыз, абдан оңой. Жуптун ордуна 2 коебуз, P'нин ордуна 1 коебуз. Анан 2-ге 1 коштум, бул жагы таксан болот. А бул жак коштум, бул жакта 2 4 болот. Бул жупсан болуп кетет. Бирок мага жуп керек жок. Турасы так. Тура жообу А. 47-чи мисалды көрөлү. 47-чи мисалда мага мындай функция берилген. Бул x огу, бул y огу. Бул жакта f от x барабар 3. Түшүнүктүү балдар? Ушунда параллель сызып кетсең, ал эмнени билдирет? Бул жакта болгон баардык аралыктары 3кө барабар. И бул жак кесилиши тоже кандай? Тоже 3. И астында чекит турат. Чекит бизде b 2 минус 2. Эмнени сурап жатышат? F от x-тин b-га болгон түз ысымын кылсак, чейин аралык, то есть ушул функция менен, ушул график менен, ушул b-нин аралыгы канча деп сурап жатышат. Абдан оңой. Бул жагы 3, минус 2 болсо, бул жагы минус 2 болсо, бул жагы бизде да 2. 3-кө 2-ни кошсом 6 болот. Түшүнүктүү балдар? Ошондо турасы 6. Өздөрүн чарп көргүлө. Мисалы менде f от x 2 болсо, а бул чекит менде a минус 2 минус 3 болсо, 2 3 болсо, 2 минус 3 болсо. Бул жагы менде 2, бул жагы менде 3. Ошондон аралыгы 5. Эмнеге минус албайм? Себеби аралык бизде дайыма 10 сан болуп эсептелет. 48-ди көрөлү. 48-чи мисалда бизде адамдын масстанын индекси, то есть бизде масса бар жана боюбуз бар. Ушуну биз баланча бирден эмес деп санасак, өзүнүн индекси чыгат. Индекс ал m бөлүнгөн h квадрат. M биздин массабыз, биздин салмагыбыз турабы, а h биздин боюбуз. Боюбуз турабы. Эмне кылышыбыз керек? Бул жакта көнү бурушубуз керек. H бою метр менен турат. Балдар, бул жакта дейчи, h адамдын бою метр менен. Мен h'ты сөзсүз метр кылыш керекмин, m'ди килограмм кылыш керекмин. Түшүнүктүү? Анда кандай болот? Адамдын бою 180, салмагы 80. Бирок бул 180 эмне? Сантиметр. Бир эмне кылыш керек? Метр кылыш керек. Ушул тузагы болуп атат. Анда кандай кылам? 80ди канча бөлөм? 1,8 квадрат болуп атат. Турабы? Эми карайсыз, экинчи вариант, лайфхак. Бул жакта санаганга керек жок. Карайсыз. 1,8 балдар. Бул 1,8, бул почти 2. 2 квадраты почти 4. 80ди 4кө бөлсөм 21ден болуш керек. Ошондуктан бизде кайсынысы тура? Бизде ошто v-сы тура болот. Себеби бизде b-сы бизде 2 баланча болот, g-сы 0,0 болуп кетет, d-сы 246 болуп кетет. 20-нын аралыгында турган бир эле жооп бар. 24,169. Ошол жообу турасы v. Дагы бир жолу 48. 180-де 1,8 кылам. 1,8 2ге болжол менен 2 деп эсептесек болот. Ал квадрат болот. 2-нин квадраты 4 болот. 80-ди 4кө бөлсөм 2. 2 эмес 20 баланча турабы? То есть менин жообумда 20-нын аралыгында туруш керек. Бир эле маани бизде v варианты 20-нын аралыгында турат. 49-чу мисалды көрөлү. 49-чу мисалда бизде эмне берилген?
Так, bunu qisqartayın. Düşürün. 49 misalda bizde kvadrat var. Kvadrat var. Qaraysiz. Daha bir jol aytqanda sizlar ссылканы daha bir jol aytib, 3-cü jol qayta aytaman. Ссылканы açıp, joktorun misaldары бар, şartların barını okup, чертежторun чеберлерин барын qarab, потом videonu görөсүз. Түшүнүктүү? Эми карайсыз. Бул жакта B, ушул AF'тин ортосу болуп атат. Анан бул жагы барабар. Ушундай чебиз туурабы? Эми окушуңуз керек. ABC'den A, B, C, D, E. Ушул 4 бурчтуктун аянтын табышыбыз керек. Эне белгилүү бул жак 10, бул квадрат болгондон бул жагы да 10 болуп атат. Кам санайбыз? Бул жакта негизи абдан оңой. Карайсыз, бул жагы ортолугу болсо, бул жагы барабар болсо, мен көрүп атканда 3 бурчтукту эмне кылсам болот? Оор менен мындай айландырсам болот. Анда ушундай турам, мындай турсам, мындай туруп калат. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү балдар? Мен оор менен мындай айландырдым. 180 градуска, анан ушундай туруп калды. Анан бул жагы тоже ортолугу, бул да ортосу болот го. Мисалы B1, бул да ортосу болот. Анан эмне мага белгилүү? Менде жалпы квадрат аянты 100 болуп атат. Сей ушул фигура мен ушундай айландырсам, квадрат жарым болуп калса, анда ушул фигуранын жарымысы 50 болот. Турасы 50. Дагы бир жол, мен бул жакта турган 3 бурчтукту айландырам, мындай тура дал келип калат. Ошондуктан ушул квадраттын жарымы, ушул 4 бурчтук бул квадраттын жарымы болуп эсептелет. Жалпы квадраттын аянты 100 болсо, жарымы 50 болот. 50-чү мисалды көрөбүз. 50-чү мисал бизде негизи кызык мисал абдан, ал дата боюнча. Бизде көп жылдан уже бери сомодо тест учурунда дата боюнча ар жыл сайын бир мисал точно келет. Ошондуктан бизде эмне берилген? Окуйбуз. Бир айда 30 күн бар. Эгер шаршембиде 3 так күн болсо, айдын 5-чисоосу кайсы күнү болот деп сурап жатышат. Бизде карайбыз балдар, бизде айда 30 күн бар. Шаршемби бизде эмне? Так күн болот. Так күн болот. Айдын 5-чисоосу кайсы күн болот? Эми карайбыз, бизде негизи кандай күндөр бар? Дүйшөмбү, шаршемби, шейшемби, турабы? Жекшемби, жума, ишемби, так, дүйшөмбү, шаршемби, так, дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, так, дай бир жолу. Так, блядь. Ошундай балдар, 49-чу мисал силерге түшүнүктүү болду. Эми 50-чү мисалды чыгаралы. 50-чү мисалы бизде кандай болот? Бир айда 30 күн бар. Ушул негизи абдан кызык мисал. Сиз ар жыл сайын сомо дата боюнча бир мисалды сөзсүз кошуп чыгат. Окуйбуз. Бир айда 30 күн бар. Эгерде шаршембиде 3 так күн болсо, айдын 5-чисоосу кайсы күн болот? Карайсыз, мисалы менде 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи. Шаршемби бизде 3-чү күн турабы? Среда күнү 3-чү күн болот. Анан 8-чи, 9-чу, 10-чу турабы? Так, кете беребиз. 11, 12, 13, 14, 15-чи, 16-чы, 17-чи, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Карайсыз, бул негизи жалпы календарыбыз. Эмне коюп атат? Шаршемби бизде так күн болуп атат. Шаршембиде бизде 3 так күн бар. Бул ар бир колонка ушул күндүн бирөөсү. Кайсы жакта бизде балдар 3 так күн бар? 1 так, 15 так, 29 так. Турабы? Бул жакта кандай? Бул жакта так бизде канча штук? Бизде бул жакта так 2 штук, бул жакта так 2 штук. Бул жакта гана бизде ушул күндө 3 так күн бар экен. Биринчиси 15-чиси жана 29-у. Ошондуктан ушул күн бизде шаршемби болсун. Анан бейшемби болот, анан жума болот, анан ишемби болот. Анан бизде 7-чү күн болот, турабы? 7-чү күн бизде болот. 7-чү күн бизде жекшемби. Анда кандай болот балдар бизде? Бизде турасы бул жакта жекшемби күнү болуп саналат. Түшүнүктүү? Шаршемби, шейшемби, так, ооба, жекшемби күн болуп саналат. Себеби бул воскресенье 7-чү күн. Карайсыз дагы бир жолу. Шаршемби күнү бизде 3 так күн бар, турабы? Анан 5-чү күн шаршемби, среда, четверг, бейшемби, пятница, жума, суббота, ишемби, воскресенье, жекшемби күнү бизде 5-чү күн болуп саналып чыгат. Ошондуктан турасы бизде жекшемби, турасы Г. Бул түшүнүктүү?
ушундай календарь чийип, ушундай мисалдарды ушундай чыгарыш керек. 51'de көрөлү. 51'de бизде 12 бөлүнгөн 15, m 14 бөлүнгөн 15. m кайсы маанисин боло алат деп сурап атат. A'сы бизде 23 30, B'si 3 5, жана бизде D бар 49 60. Мисал давайте аны көрөлү. 23 30. 15'тен 30'ду кантип алсам болот балдар? 2 көбөйтөм. 2 көбөйтсөм бул жак 30 болот. 12'nin 2 24 болот. 30'ду бул жак 30 болот, бул жак 28 болот. Эми көрөбүз балдар. 23 24 менен 28 ортосунда турбайт. Ошто туура эмес. Бизде 60 кантип алсам болот? 4 көбөйтөм. 48 болот үстү, асты 60. m бул жак 4 көбөйтсөм 56 60. Эми карайбыз. m 49 турат, а 49 48ден чоң, 6 56дан кичирээк. Ошондо туурасы D. 51-чи мисал түшүнүктүү. 52-чи мисалды көрөлү. 52-чи мисалда бизде эмне берилген? 52-чи мисалда бизде семинарда бардык катышуучулар, бар. 52-чи мисал. 2 чейебиз, туурабы? Бул жакта бизде немис тилин билет. Бул жакта бизде француз тилин билет, туурабы? 07-си немис тилин билет экен, французча 05-и билет экен. 03-ü 2 тилден сүйлөшөт. То есть бул жакта ортодо турган 03-ü, ал немисче да билет, французча да билет. Түшүнүктүү? Ал көптүк деген темалар. Эми карайбыз. 07-ден 13-тү кемитсем 04. 04-үбүз бизде немис тилин билет. Дагы бир жолу балдар карайбыз. Немис тилде бизде 07 билет. 07 билген эмне билдирет? 07 бизде жалпы адамдар, бирок анын аралыгында немис тилин гана билген адамдар бар. Анан аралыгында дагы немис менен француз тилин билген адамдар бар. Бирок жалпысы ал 07. 07 болуп кандай болот балдар? Бизде белгилүү эмне? 03 бизде немисче билет, французча билет. Жалпы немисче билген 07 болсо, анда 04-тү бизде только немис тилин билет. А 03-ü немис менен французчаны кошо билет. Бизде французча 05 болсо, 03 болсо, бул жакта жалпы только французча сөйлөгөн 02 болот атат. Эмнен сурап атат? Катышуучулардын кайсы үлүшү француз тилин гана билишет? Биз билгене 02 болуп турат. Бизде 02 үлүшү француз тилин гана билет. 53-тү карайбыз. 53-тө бизде кандай сан берилген? 2, бирок аны бит бул жакта бизде арыш болуп турат. Арыш ал орусчасы размах. Эң кичине сандан чоң санга улантайм. 1, анан 2 турат. Анан менде 6 турат, 7 турат, 8 турат, 9 турат. Сандардын ушундай мага сан катары берилген. М катардын медианасы. Медианасы эмне болуп билет балдар? Медианы бизде карайбыз. Бул жакта 2 сан, бул жакта да 2 сан. Ортодо 6 менен 7 турат. Эми медианы эмне? Медианы бизде 6 менен 7-nin ортосунда кандай сан турат деп санашыбыз керек. Кантип санайбыз? Бизде 6га 7-ни кошом, 3гө 2ге бөлөм. Эмнеге 2ге? Себеби менде 2 сан. 6-ны 7 кошсом 13 болот. 13 2 болсом 6,5 болот. Ортодо медианыбыз 6,5. Арыш эмне? Арыш менде эң чоң сан 9дан, эң кичине санды 1ди кемитем. Арышы 8 болот. Эмне көрүндүрөбүз балдар? M минус P. M минус P. P минус M эмес. M'ден P'nin кемитишим керек. M менде 6,5, 8ди кемитсем минус 1,5 болот. Түшүнүктүү? Ошондуктан туурасы бизде B. Тузагында була тузак бизде 1,5 деп турат. Бирок бизде M минус P, P минус M эмес. Мен кичек сандан чоң санын кемитем. Ошондуктан бул жакта минус пайда болот. 54-тү көрөбүз. Суммасы 5ке барабар болгон канча 2 орунду 10 бүтүн сандар бар? Ал кандай сандар ал? 2 орунду сандар турат. То есть менде 2 орун бар. Кандай сандар? Эң кичиси 14, анан 23, 32, 41 жана 50. Жалпысы менде 5 сан бар, 2 орунду. Алардын цифранын суммасы 5ке бар. 1ге 4 кошсом 5, 2 3ке 5, 3ке 2 5, 4ке 1 5, 5ке 0 кошсом 5. Силерге суроо. 6 суммасы кандай сандары бар? 6 суммасы 2 орунду кандай сандары бар? 6 суммасы болгон. 33, 42, 24. Ал жакта варианттар көбүрөөк турабы? 55-ти карайбыз. Bir кирпичтин массасы 3 плюс минус 0,05 килограмм. Жалпы 100 кирпичтин салмагы эмнеге тең келе албайт. Карайбыз. Бизде 3 плюс минус 0,05 эмне билдирет? Бизде негизинде кирпич бар, турабы? Кирпич бар. Ушул кирпичтин максималдуу салмагы плюс 0,5 болгондо 3,05 килограмм. Минималдуу салмагы 3 минус 0,05 минималдуу 2,95 килограмм.
Ушундай аралыктан кирпичтин массасы өзгөрсө, анда ушул кирпич брак болуп кетет. Бирок ушул уруксат берилген мындай орусчасы погрешность. Ушунун аралыгы туурабы 3.05 2.95. Ушул болуп атат. Эмне кылабыз? Кайсы келе албайт? 100 кирпич турабы? Менде 100 кирпич, анда максималдуу 305 кг массасы болот, минималдуу 295. Асы 298 ортосунда турат, 300 ортосунда турат, 306 ортосунда турбайт. 306 бул жакта турат, түшүндүңбү? Ошондуктан бизде турасы В болуп саналат. Себеби бизде 306 100 кирпич массасы боло албайт. Себеби 305 чоң болуп кетсе, ушуна кирпичтер бизде заводдон чыгарылбайт. Алар брак болуп эсептелет. 56-ны көрөбүз. Так, кичине пауза коюп эс алып тургула. Мен кичине тест силерге түшүндүрүп атам, бирок үмүттөнөм баары түшүнүктүү. 56-ны көрөбүз. Ыраттуулуктагы ар бир мүчө мурунку эки мүчөнүн суммасына барабар. Кандайча? Карайбыз. Алтын көрөлүз. Ыраттуулуктагы ар бир мүчө мурунку эки мүчөнүн суммасына барабар. Бизде А1 ал 2, А2 ал 3, А3 канча болот? Эмнен табышым керек? Мен сөзсүз А5тен А0ду кемитишим керек. А3 менде 2 3 кошсом 5, 3ке 5 кошсом А4 8, 5ке 8 кошсом А5 13. Сөзсүз ушуна ыраттуулук боюнча ушул рекурренттүү ыраттуулук деп эсептелет. Ушул мисалдар силер сөзсүз шартты жакшылап окуп чыккыла. 8 ал эмне? Мурунку 2 суммасына барабар. 3 плюс 5 8, 5 плюс 8 13. А5 таптык 13. А0 канча барабар? 1дин алдында сөзсүз А0 турат. 3тү кантип алам? 2ге канча кошсом? Сөзсүз 1 кошсом. Анда А0 1. 13төн 1 кемитсем 12 болот. Турасы бизде В 12. 57-чи мисал көрөбүз. 57-чи мисалды балдар мен сизге мындай кыскача түшүндүрүп берем. Түшүнүксүз болсо мугалимден сурайбыз. Бизде айлана негизи диаметр. Диаметр бизде АБ, бул жакка карайбыз. Анан мындай сызык берилген. Мындай сызык берилсе балдар, бул жак сөзсүз 90 градус болот. Ушунда эреже бар. АБ менде 4, бул жагы 3. Ушул 4 3 ортосу 90 градус болсо, эске алабыз, ушул египеттик треугольник. Египеттик треугольник. Карайбыз. Ортосу 90, бул жагы 3, бул жагы 4 болсо, бул жагы сөзсүз 5 болот. Эске алып жазгыла. Египеттик треугольник. Бул жагы бизде 5. Эмнен табышыбыз керек? Ушул эки сектордун аянтын табышыбыз керек. Бул негизи айлананын жарымы турабы? Айлананын формуласы πr квадрат. Бул жалпы айлана. Бирок бизге эмне берилген? Бизге айлананын жарымы берилген. Ошондо πr квадрат бөлүнгөн 2. Канча болот? R менде 5 эмес, R менде 2 жарым. Себеби жарымы. Пи көбөйтүлгөн 2 жарым квадрат бөлөбүз 2ге. Канча болот? 2 жарым квадрат 625, пи бөлүнгөн 2, 3 125 пи болот. Ушул жалпы айлананын жарымынын аянты болуп саналат. Ушул 4 3түн 3 бурчтукту табышыбыз керек. Карайбыз, бул жак менде 3, бул жак 4 болсо, аянты канча болот? 4 3 жалпысы 12, жарымы 6. Мунун аянты 6. Ошондон бизде калган аянтты кантип табабыз? Сөзсүз ушудан 3,125 пиден эмнени кемитем? 3 бурчтуктун аянтын кемитем 6. 3 125 пи минус 6. Дагы бир жолу кайталап чыгайын. Карайбыз. Бизде жалпы айлананын квадраты πr квадрат, жарымы πr квадрат бөлүнгөн 2, 2 жарым квадрат 625 пи бөлүнгөн 2, 3,125 пи. Ушул айлананын жарымынын аянты. Эми 3 бурчтуктун аянтын табам. 3 4 12, 12-ни 2 бөлсөм 6 болот атат. Ошондон 3,125 пи 6дан кемитем. Турасы менде Г. Эңкиси 58-чи мисалды көрөбүз. 58-чи мисалда бизде кандай болот? 58-чи мисалда бизде так, 58-чи мисалда бизде эмне берилген? Бизде конус цилиндр берилген. Цилиндрдин ичинде бизде конус жайгашкан. Туурабы? Конус жайгашкан. Цилиндрдин көлөмү менде 30. Анда эрежеси бар балдар. Анда ичинде сызылган конустун көлөмү 3төн 1 болот. Цилиндрдин көлөмү болот. Түшүндүңбү? Анда жобу 10 болот. Түшүндү балдар? Ушунда эреже бар. Истеремет ушунда эреже бар, ушунда эрежени эске алабыз. Дагы бир жолу цилиндр көлөмү 30 болсо, жалпысы ичинде турган конустун көлөмү 3 эсе кичирээк 10. Даже мындай мисал менде куб берилсе, ичинде пирамида сызса турабы?
кубтун көлөмү 27 болсо, ичинде сызылган пирамиданын көлөмү 27 бөлүнгөн 3 9 болот. Түшүнүктүү? Бирок кандай шарт бар? Сөзсүз ушул чокулары бир жак бийиктиги бир болуш керек. Анан радиусу бир болуш керек. Бул жакта да негизи бир болуш керек. Анан бийиктиги да бир болуш керек. Ушундай бизде шарт бар. 59-ду көрөлү. 59-да бизде эмне берилген? 59-да так, ушуну кыскартайын. 59-да бизде логарифм 2x кошобуз логарифм 2y барабар 5. X менен y майнус табышыбыз керек. Эске алыш керек балдар. 2 логарифм негиздери окшош болсо, ортосунда плюс турса, ушуну көбөйтсөм болот. Анда кандай болот? Логарифм 2 x көбөйтүлгөн y барабар 5. Эми кантип табам балдар? X y балдар бизде 2 5-чи даражада барабар 32. Да бир барасыз. Логарифм 2 n барабар 3. Кандай болот анда n? N сөзсүз 2 3-чү даража 8 болот. Ушул түшүнүктүү? Түшүнүктүү. Эми акыркы 60-чы мисал. Бизде x деп, y деп, z деп 3 сызыктуу мейкиндикте турган Декарт координатасы берилген. Анан бизде бул жакта ти тарапта куб турат. Ти жакта. Кандай эске алабыз? Биринчи бизде кандай? Анан ортодо O деген чекит бар. Ушул O, ушул кубтун ортосу болуп саналат. Биз эмне куб жөнүндө билебиз? Куб жөнүндө балдар, куб жөнүндө балдар сөз эмне билишибиз керек? X, Y, Z'тер негизи бири-бирине барабар. Бул жак 3 болсо, бул жагы да 3, бул жагы да 3 го. Эми кантип карабыз балдар? Бизде ар кандай жоктор берилген. Бирок эмне? Баары окшош болуш керек. Эмнеге окшош? Себеби O бул ортосу четинде турбайт, так ортосунда турат. Так ортосунда турса, анда кандай болот бизде? Бизде бунда X та, Y та, анан Z та баары барабар болуш керек. Ошондон карайбыз балдар. Бизде X кандай знак? Бул жакта кичине ката кичине балдар. Бул жакта наоборот, бул жак X болуш керек, бул жак Y болуш керек. Туурабы? Бул жакта Y кандай знак бизде? Минус болот. X кандай знак? Минус болот. Z бизде плюс болот. Анан X, Y, Z баары бирине модуль менен барабар болуш керек. Ошондон туура жол бизде бири гана туура келет. Бизде жол V. Себеби V де бизде минус 2, X минус 2, Y минус, анан жөнөкөй 2, ал Z плюс. Ошондуктан 60-чы суроонун туурасы бизде V. 60-чы суроо түшүнүктүү, 59-чу түшүнүктүү. Мен ойлойм баары силерге түшүнүктүү. Кээ бир жерде түшүнүксүз болсо, мугалимдерге кайрылып, алар силерге жардам берет. Жерде бирди ошентип биз 2 сааттык видео баарын талдап чыктык. Эмки видеодо көрүшкөнчө биз жерте 2-ни, жерте 3-тү жана жерте 4-тү буюрса талдайбыз. Көрүшкөнчө балдар, саламатта калгыла.